Түз эфирде Лондон BBC, саламатсыздарбы. Соңку эл жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Европалык лидерлер Грециянын карыздарын тейлөө маселеси менен алып барышууда. Гректер кредиторлордун шарттарына жок деп добуш беришкен. Элдин эсинде Лондонда 10 жыл мурун 7-июлда болгон жангечте чабуулдардын курмандыктарын бүтүндөй өлкө боюнча эскеришти. Кыргызстанда 16-жылдагы улуттук боштондук кыймылдын 100 жылдыгына арналган Ысык көлдөгү Сары Жаз өрөөнүнө карай экспедиция уюштурулду. Жаңылыктардын алдыңкы сабында Грециядагы кризис. Өлкөнүн премьер-министри Алексис Ципрас карыз маселесин чечиш үчүн Евро аймагынын лидерлерин чукул жыйынында жаңы сунуштарын көрсөтөт. Европанын Борбордук банкы грек банктарына берүүчү чукул каражатты көбөйтүүдөн баш тартты. Өлкө банктары эртеңкиге чейин жабык турат. Таң эрте Европарламенттин мүчөлөрү грек кризисин талкуулап баштаганда Еврокомиссиянын башчысы телефону менен ойноп жатканы көзгө урунду. Бирок анын жакшы жүйөсү бар. Телефонумду карап жатканым жөнүндө болбогон сөздөрдү токтоткула. Мен грек премьери менен СМС жазышып жатам, деди ал. Алексис Ципрас ага эмне жазганын жоромолдоо кыйын. Референдумдан кубат алган өкмөт башчы Европадан гректердин айрым карыздарын кечүүнү талап кылууда. Грецияда болсо 20 евролук акчалар тартыш, 60 евролук күндүк чектөөдөн улам алар түгөнүп калды. Накталай акча жок. Эл айлыктарын ала албай, карыздарын төлөй албай жатышат. Мен акча сарптабай калдым. Тамактан башкага акча коротпойм. Грециянын жаңы каржы министри Юклид Сакалотас бүгүн сүйлөшүүлөрдү жандандыруу үмүтү менен Брюссельге келди. Бирок кредиторлордун пикири эки ача. Жок деп добуш бергенден кийин биз алгач грек өкмөтүнүн сунуштарын угушубуз керек. Алар кырдаалдан чыгуунун жолун айтышы абзел. Бүгүн жаңы грек кесиптеши менен жолугам. Франция болсо мунаса табылышы керек дейт. Мунасанын пайдалуу бар экенине, ал келишим Грецияга керек экенине ишенем. Анткени Еврозонадан чыгып кетүү грек элин кыйын кырдаалга кептейт. Бул Еврозонада түзүлгөн тартип үчүн керек. Бисмаркка кайтып барсак, Германиянын Билд аттуу гезити Ангела Меркель Грецияны евродон түртүп чыгарышы керек деп жазды. Лидерлердин бүгүнкү жолугушуусунда ачууланган билдирүүлөр көп болору бышык. Мындан тура 10 жыл мурун Лондонда 4 жангечте чабуулу жасалган эле. 3 жардыруу метродо орун алса, бири автобуста болуп, 52 киши каза тапкан. 700дөн ашуун адам жаракат алган. Бүгүн өлкө боюнча курмандыктарды эскерүү иш-чаралары болду. Чабуулда аман калгандардын бири Майкл Хеннинг. Алгет метро станциясынын тушундагы жардырууга кабылган эле. Ал бизге башынан өткөн окуясын айтып берди. Жетинчи июль. Менин жашоомо эбегейсиз чоң таасири бар. Капкараңгыда жерде жатканым эсимде. Мен өлдүм го деп ойлодум. Бетимен канагып жатканын сездим. Анан элдин аянычтуу кыйкырыктарын уктум. Алар сыздап жатышты. Бул үндөр көп жыл бою мени ээрчип жүрдү. Көчөдө баратканда да окуя жаңы эле болгондой ал үндөрдү укчумун. Ал учурда өтө ачууланып жүрдүм. Өзгөчө поездге отурганда башкаларга жиним келе берчү. Алардын кылганы туура эмес. Жаңылыктардан көргөндөй жаштар алданып калышкан. Окуя кайра кайталанышы деле мүмкүн. Андай болсо таң калуунун деле кажети жок. Бул окуядан кийин жашоомдо ордумду таап, анын маңызын түшүнгөнүмдү айтуудан тартынам. Ошентсе да мен мынчалык бактылуу болгон эмесмин. Өлүм менен бетме-бет келүүнүн таасирин айтып жеткирүү кыйын. Ар бир күн сага берилген белекке окшош. Ал сөзсүз эле өзгөчө күн болбошу мүмкүн. Кадыресе күндүн да баркын билип каласың. Мунун өзү көңүлүңдү көтөрөт.
Сиздер BBC-ди көрүп жатасыздар. Эми башка жаңылыктарга кыскача токтололу. Кабулда НАТОнун конвоюна жана өлкөнүн чалгындоо кызматына каршы чабуулдар жасалып, бир күзөтчү каза тапты. Унасын жардырган согушкерден тышкары 2 чабуулчу атып өлтүрүлдү. Чабуулду уюштурганын талиптер жана Хезби Ислами тобу моюнга алышты. Президент Обама Сириянын түндүгүндө өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы АКШ баш болгон коалициянын чабуулдары күчөтүлөт деп билдирди. Америка кошумча аскер жөнөтпөйт, бирок өлкөнүн сабырдуу оппозициясын колдойт, деди Обама. Бир жаш айырма менен төрөлгөн кишилерди иликтөө алардын картайышы ар кандай ылдамдыкта жүрөрүн аныктады. Мисалы, кошумча салмак алуу, бөйрөктүн иштеши жана тиштин эти изилденген. Айрым кишилер өтө тез картайып, 40-ка чыга элек болсо да, денесинин биологиялык жашы пенсия курагына жакын болгон. Кыргызстанда 1916 жылдагы улуттук боштондук кыймылдын 100 жылдыгын белгилөө чаралары иштелип чыгууда. Ал эми ушул күндөрү Ысык көл аймагында Кытай менен чек арага жакын Сары Жаз өрөөнүнө атайын экспедиция уюштурулган. Ага кесиптешибиз Гүлнара Касманбетова дагы катышты. Мына бул жер муңдуулардын энеси. Мына бул жер өткөн кордук элеси. Ачкалыктан курбум өлүп бул жерде калган эле көмүлбөстөн денеси. Жусуп Турусбековдун булыры чегилген таш 16-жылкы баатырларды жана 16-жылдын курмандыктарын эскерип, өлкөнүн көптөгөн жерлеринде тургузулууда. Ысык көл облустук администрациясынын жана жергиликтүү калктын өкүлдөрүнүн чакан тобунун максаты өлкөнүн курмандыктарынын жерге берилбей калган сөөктөрү болсо таап, Сары Жаз өрөөнүндө эл качкан жол менен барып, эстелик коюуга жер ылайыктуу болду. 1916 жылы Орус падышасынын жерлерди тартып алуусуна, Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда тылдагы жумуштарга тартылуусуна кыргыздар каршы чыгып көтөрүлгөн. Орус аскерлери алардын артынан кууп жазалаган. Эл айыл-айыл болуп, бир катар ашуу белдери аркылуу Кытайга кире качкан. Ал жолдордун бири Сары Жаз өрөөнү аркылуу өткөн. Чабан топозчулардын үйлөрүнө кирип, жолдогу бейиттер жөнүндө сураштырып жүрүп отурдук. Сары Жаз суусун бойлоп келип, Агынкүрдүн жанында да сөөктөр коюлганын билдик. Ысык көлдүктөр ушул жерге эстелик орнотууну туура көрүштү окшойт. Ашуу төрүнүн алдына жеткенибизде андан ары уна барбасы айкын болду. Ошол жерден жүрүштү мүчөлөрү отуруп, багыштап, Куран окутушту. Аларга таазим этип, Куран окутуп койгондун өзү ушул саякатка катышкан жергиликтүү элдин дагы жүрөгүн жеңилдетти окшойт. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Уимблдон теннисинде Ник Кириостун жүрүм туруму жөнүндө расисттик сөз айтылды деген чыр чыкты. Кириос франциялык Ришар Гаске менен оюн учурунда судья менен айтыша кеткен эле. Муну сууда сүзүү боюнча мурунку олимпиялык чемпион Дон Фрейзер сындап, теги грек жана малазиялык болгон Кириосту ата-энеси кайдан болсо ошол жака кетсин деп айткан. Бул сөздөр үчүн ал кечирим сурады. Футболдо Барселона Туркиянын капитаны Арда Туранды Атлетико Мадридтен 37 миллион долларга өткөрүп алууда. Ага Челси менен Манчестер Юнайтед дагы кызыкканы айтылган. Ливерпулда ойногон Рахим Стерлинг дагы трансфер болушу мүмкүн. Утула элек британдык мушкер Тайсон Фьюри октябрь айында оор салмактагы дүйнөнүн чемпиону наамы үчүн күрөшмөкчү. Ал чемпион Владимир Кличко менен жолугушуунун шарттары макулдашканын айтууда. Таймаш Германиянын Дюссельдорф шаарында өтөт. Жаңылыктардын соңунда сиздерге таң калыштуу кадрларды көрсөтө кетели. Ливия аба күчтөрүнүн МиГ-23 деген учагы эң төмөнкү учуусун көрсөтүп өттү. Жерден бир нече гана метр өйдө болду окшойт. Жакында эле чыккан бул видео май айында Ливияда тартылган. Өзүңүздөр көргөндөй, көрүүчүлөрдүн бири эрдигиненби же эси жогунанбы өтө жакын көрөм деп араң калды окшойт. Интернет сайтыбызды эсиңиздерге сала кетели. bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан соңку жаңылыктарды жана видеолорду көрсөңүздөр болот. Ошондой эле бизди BBC Кыргыз деп Facebooktан да табыңыздар. Сиздер менен программаны алып барган мен Акчулпон Койчиева. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.